Азыркы сабагыбыз жаңылык жазуу боюнча. Жаңылык жазабыз. Жаңылыктын суроолору. Эмне болду? Каерде болду? Качан болду? Окуяга кимдер катышты? Кандай өттү? Эмне себептен ал окуя болду? Бул окуя эмнени билдирет деген суроолорго жооп бериши керек. Категорияларга бөлөбүз. Жогорку категориялар кыскача мазмун, аталыш жана лид, тексттин резюмеси катарында жазылат. Кийинки категориялар фон жана цитата. Аталыш. Аталышы же заголовка. Аталышка жаңылыктагы негизги маалымат чыгат. Негизги маалымат бул жаңылыктын маңызы. Ошол маалымат болгон үчүн жаңылык жазылат. Демек, аталыш бул жаңылыктын негизги маңызын камтыйт. Аталыш кыска жана нуска болушу керек. Окурманды кармап калышы керек. Жөнөкөй тил менен айтканда, жаңылыкты товар деп билсек, аталыш ошол товардын рекламасы сыяктуу болуш керек. Мындайча айтканда, кызыктуу болушу зарыл. Мисалы, кан жолдордо медицина түйүндөрү ачылды. Биринчи мисал, экинчи мисал. 10 жыл кул иштеткендер жазадан кутулуп деген тема аталыш коюп атабыз, мисалы үчүн. Мунайынын айынан муңайган Нигерия. Израиль менен Хамас мунасага келди. Аталыш бул жаңылыктын рекламасы деп койсок болот. Андан кийин лид. Лид бул жаңылыктын аталышынан кийинки эле маанилүү текст. Лид көпчүлүк учурларда кара шрифт менен берилет. Мында да жаңылыктагы негизги маалымат, окуянын маңызы берилет. Аталыштагы маалыматка жаңы фактылар кошулат. Кан жолдордо медицина түйүндөрү ачылды. Өлкөдөгү шарты катаал. Бул кандай деген суроого жооп берди ата. Мен азыр толук окуйн да, андан кийин бөлүп берейин. Кан жолдордо медицина түйүндөрү ачылды деген жаңылык. Өлкөдөгү шарты катаал кан жолдордо медицина түйүндөрү ачылды. Мындай жайларда өзгөчө кырдаалга кабылып, кырсыктаган жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга жардам берилет. Эми буларды бөлүп карай турган болсок, биз айтып атабыз, ким, эмне, каерде, качан деген суроолорго жооп берилиши керек деп атабыз. Ошол сыяктуу. Өлкөдөгү шарты катаал, бул кандай деген суроого жооп берип атса, кырсыктаган жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга кимге деген суроого жооп берет. Жардам берилет, бул максаты, кандай максатта деген суроого жооп берип атат. Дагы да кийинкисине кетсек, жаңылыктын кийинки тексти. Жаңылык логика таянып жазылат. Анын башы, ортосу жанагы аягы болушу керек. Аталыш жана лид менен кызыктырып алган соң, кийинки сүйлөмдөрдө жаңылыкты түшүндүргөн толуктоочу деталдар кетет. Кийинки категориялар фон деп айттык. Фон текстте окуя тууралуу түздөн түз билдирилбеген, окуя тууралуу жалпы контексттин мүнөзүн камсыз кылган бөлүм. Фондук маалыматтын бир катар түрлөрү бар. Тарых категориясы. Мында өткөн бардык маалыматтар жалпы тарыхый планда чагылдырылат. Өткөн учурлардагы маалыматтар билдирилип жаткан окуяга байланыштуу берилет. Тарых десем, бул мурунку тарых деп неме болот? Бул маалыматтын тарыхы десек болот да. Баяндалган окуяга чейин болуп өткөн окуялар. Өткөн учурларда болгон окуя, билдирилип жаткан учурдагы окуяга себеп катары кароого негиз берсе, жаңылыкта эске салынышы мүмкүн. Мисалы үчүн, биз гезиттерден мындай маалыматтарды жолуктуруп калабыз. Аталыштагы маалыматтар десек болот. Мисалга деп коелу. Азия News жазды эле деген рубриканын астында
маалыматтар чыгып калат. Бул как раз баяндалган окуяга чейинки болуп өткөн окуяларга кайра кайрылуу болуп калат да. Мисалы үчүн мурда ошол гезитте жарыяланган маалымат, жаңылык боюнча же макала боюнча бир жыйынтыктуу иш жасалган болсо, кайра ошого кайрылып келип баяндап берет, мындайча айтканда. Бул категория өткөн мезгилде эмне болгону тууралуу окурмандын эсине салат. Кийинки категориялар. Билдирүүлөрдүн аягында комментарийлер болушу да мүмкүн. Анда көбүнчө журналист тарабынан окуя тууралуу корутунду, божомол, жоромолдор жана башка маалыматтар чыгарылышы мүмкүн. Бул категория айрым учурларда гана кездешет. Контекст. Бул категория билдирүүдө болуп өткөн окуянын чыныгы жүзү тууралуу маалыматты камтуу үчүн колдонулат. Алсак, генералдын өлүмү тууралуу билдирилип жаткан жаңылыкта анын аскердеги реформаторлук ишмердүүлүгү тууралуу айта кетүү менен бул кылмыштын актуалдуу саясий контекстин пайда кылууга болот. Кан жолдордо медицина түйүндөрү ачылды деген жаңылыкка кененирээк токтолсок. Аталышы кан жолдордо медицина түйүндөрү ачылды. Лит. Өлкөдөгү шарты катаал кан жолдордо медицина түйүндөрү ачылды. Мындай жайларда өзгөчө кырдаалга кабылып кырсыктаган жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга жардам берилет. Лит кетти. Андан кийин толук маалымат кетти. Мисалы, Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматынан билдиргенине караганда, медицина түйүндөрү чүйдүн суусамыр өрөөнүнө, Таластын Талды булак айылына ачылган, андан сырткары кан жолдордо жайгашкан айыл кыштак шаарлардагы медициналык жайларда даярдык күчөтүлдү. Алар керектүү дары-дармектер менен камсыз болушту. Акыркы саптарда жаңылык корутунду же окуянын себеп натыйжасы тууралуу айтылат. Толугураак токтолсок, буга чейин бир катар айдоочулар жана жүргүнчүлөр кан жолдордо медициналык күзөттөр жоктугун айтып арызданып келген. Окуянын себеп натыйжасы ушул жерде берилип атат. Андан кийинки мисалга келе турган болсок, Израиль менен Хамас мунасага келди деген аталыштагы. Жаңылыкта сөзгө алынган маалымат Израиль менен Хамастын мунасага келиши. Лит. Египеттин тышкы иштер министри Мухаммед Камел Амр, бул ким деген суроого жооп берсе, 21 ноябрь күнү кечинде бул качан деген суроого жооп берди. Израиль жана Хамас ортосундагы атышуулар эмне деген суроого жооп берип атса, атышуулар токтогондугун АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон менен биргелешкен маалымат жыйынында, каерде маалымат жыйынында жарыялады. Анын айтымында эки тарап ортосундагы келишим ошол шаршембиде Москва убактысы боюнча саат 23:00 күчүнө кирет. Бул качан? Москва убактысы боюнча 23:00 качан деген суроого жооп берип, Лит толук кандуу биз койгон талаптарга жооп берди. Кийинки текст негизинен окуянын жүрүшү боюнча кетет. Корутунду окуянын тарыхынан маалымат, окуянын натыйжасы тууралуу жазсак болот. Мисалга, буга чейин 20 ноябрда эле Израиль менен Хамастын ортосундагы атышууларды токтотуу боюнча келишим пландалганы менен сүйлөшүүлөр кечигип келген. Бул окуянын тарыхы деп койсок болот да. Израиль тараптан Газа аймагына болгон согуштук аракеттер 14 ноябрда башталган. Акыркы маалыматтарга караганда жардыруулардан улам палестиндиктерден 140, ал эми Израиль тараптан 5 адам курман болду. Тарыхы, натыйжасы жазылып атат корутундуда. Негизинен ушул кийинки сабагыбызда Лит боюнча кененирээк токтолобуз.